Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Менин жаңы Нурсултан Турузбеков ТВ YouTube каналыма катталыңыздар. Буйруса кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар менен байма-бай айтып турууга аракет кылабыз. Ал эми бул жолку чыгарылышта октябрь айынын башында Норвегияда өтө турган спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатында эркин күрөш боюнча өлкө намысын коргой турган балбандарды тааныштырабыз. Алдыда кененирээк. 2-10 октябрь күндөрү Норвегиянын баш калаасы Осло шаарында спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Бул боюнча буга чейинки берүүлөрдө да айтканбыз. Мына ошол дүйнө биринчилигине Кыргызстандын эркин күрөш боюнча курама команда дагы катышат. Бул тууралуу улуттук федерациянын пресс кызматы билдирүү калтырды. Руслан Мадинов башында турган курама команда бул жолу да толук курамда катышпайт. Тагыраагы жалпы 10 салмак болсо, кыргыз балбандары 4 салмак ченинде гана катышып кайтат. Алар 61 килограмм салмак бөлүгүндө 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону, Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Улукбек Жолдошбеков, 65 килограмм бөлүгүндө Ислам тилектештик оюндарынын вице-чемпиону Алибек Осмонов, 70 килограмм салмакта Олимпиада оюндарынын катышуучусу Эрназар Ахматалиев жана 79 салмак категориясында Азия чемпиону Арсалан Будажапов өлкө намысын коргойт. Калган салмактарда балбандардын катышпаганынын ар түрдүү себеби бар экенин курама команданын баш маштыруучусу Руслан Мадинов өз сөзүндө белгилеп өттү. Мисалы 57 килограмм салмак бөлүгүндө Бекболот Мырзаназар уулу, 70 килограмм салмак бөлүктө Ислам Орозбековтар жана башка бир топ жаш балбандар ноябрда өтө турган 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатына барууну тандап алышкан. Эми ал жактан кандайдыр бир жыйынтык көрсөтүүгө жеңилирээк болот жана мүмкүнчүлүк барда колдонуп калуу керек. Ал эми 74 килограмм салмакта быйыл өлкө чемпиону аталган Элеман Долдурбек уулунун эмне үчүн Ослого барбаганынын себеби ачык айтылган жок. Ошондой эле буга чейин 57 килограммда дүйнө чемпионатына барары айтылып жаткан Алмаз Сыманбековдун дагы тизмеге кирбегенинин себеби белгиленген эмес. Чынында команда мыкты курамда бара жатат десек да болот. Башкаларга орой угулушу мүмкүн, бирок аз жана саз курам. Себеби Жолдошбеков жакшы формасында болсо, кандайдыр бир медальга талапкер болоору айдан ачык. Андан сырткары Алибек Осмонов да жакшы спорттук калыбына кайтып келди. Анын бир далили быйыл күчтүү делинген Яшар Догу мелдешин утуп алганы. Кыргызстан чемпионатынын финалында Эрназар Ахматалиевден болгону кошумча көрсөткүчтөрдүн гана негизинде утулган. Ал эми Эрназар 70 килограммда кандай күрөш көрсөтөт, ал мен үчүн бүдөмүк. Балким салмак куубай барып, мыкты жыйынтык көрсөтүп кайтар. Андан сырткары Арсалан Будажапов да жакшы спорттук калыпта болсо, медальга үмүт арттыра алат. Эмне дейбиз? Балбандарга ийгилик каалайбыз. Эркин күрөшү боюнча эрөөлдөр 2-4 октябрь күндөрү орун алат. Буйруса балбандардын күрөштөрү жөнүндө сөзсүз сиздерди кабардар кылып турууга аракетибизди жасайбыз. Ал эми достор, каналга жазылып, видеого лайк басып колдоо көрсөтүп кетесиздер деген ишеним бар. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезишкенче саламатта калыңыздар.